Салам достор, сиздер менен кайрадан эле кийинки сабакты баштадык. Анда эмесе төмөндөгү эки форманы карап көрөлү. Биринчиси, эгер эки чызык кесилиштир жана бизде мындай бурчтар пайда болду. Анда бизде мынау экөө карама каршы бурчтар же кайсылаш бурчтар булар барабар болот. Мисалы, мынау бурчту x градус деп койсок, демек бул жагы дагы x градус болуш керек экен. Ал эми бул жагын y градус десек, анда бул экөө дагы бири-бирине барабар. Бул жагы дагы y градус болот. Жана бизде мынау түз сызык бул жайылган бурч болгондуктан x плюс y градусубуз бизде 180 градус болуш керек. Эми муну ушул форманы төмөндөгү азыр биз мисалдарда чыгарууда ушул формуланы колдонобуз. Эми экинчи форманы карайлы. Экинчи формулабызда А түз сызыгы менен Б түз сызыгы параллель, жана ошол параллель түз сызыктарды үчүнчү түз сызык кесип өттү. Жана анда төмөндөгүдөй бурчтар пайда болду. Мына бурчту альфа деп койсок, анда бул экөө биз жана айтып өткөндөй бул экөө кайсылаш барабар бурчтар. Демек бул жердагы жана мына бурчту бета бурчу деп койсок, анда бул экөө барабар бурчтар. Кайсылаш бурчтар, бул жагдагы демек бета болот экен. Жана бизде мына бурч альфа болду. Мына экөө карама каршы бурчтар. Карама каршы бурчтар ички кайсылаш бурчтар деп койсок да болот. Демек бул жердагы бизде альфага барабар. Бул экөө вертикал, демек бул жердагы альфа. Эми бул жак кайсылаш бурчтар, ички кайсылаш бурчтар. Демек бул жердагы бета. Бул экөө кайсылаш бурч. Бул жердагы бетага барабар. Демек бизде мына эки параллель түз үчүнчү түз сызык кесип өтсө, бизде эки түрдүү эле бурч пайда болот экен. Бул экөө, төртөө барабар. Ал эми бул экөө, төртөө барабар экен. Жана бизде альфага бетаны кошсок 180 болот. Бул жайылган бурч болгондуктан. Альфа плюс бета барабар 180 градус экен. Ошондой эле мына экөөнү дагы 180 деп койсок болот. Бир жактуу бурчтардын суммасы 180 барабар. Альфага бетаны кошсок. Анда эмесе биз мисалдарга өтөлү. Төмөндөгү мисалдарды карасак. Биринчи мисалыбыз эки түз сызык кесилиштир жана бул жер 40 градус, бул жагы альфа, жагы Б бурчуна барабар экен. Бизде экөө кайсылаш бурч болгондуктан бири-бирине барабар. Демек Б бурчу дагы 40 градуска барабар. Ал эми альфа А бизде мына түз сызык жайылган бурч болгондуктан, же мына экөө биригип 180 болуш үчүн альфа бизде 140 градуска барабар болуш керек. Анда бизде А минус Бны табыш үчүн ордуна коюп коебуз. Барабар 140 градустан 40 градусту кемитсек 100 градуска барабар экен. Демек биринчи мисалдын жообу 100 градус экен. Экинчи мисалга өтөлү. Экинчи мисалыбыз А түз сызыгы менен Б түз сызыгы параллель. Жана бизде мына жер x-ка барабар экен. Бул жер 150 градус, бул жак 160 градус. X-ты табыш керек. Биз мына жерден баштайлы. Мына жер 160 градус. Демек мына түз сызык жайылган бурч 180ге барабар болуш керек. Мына жалпы 180 болуш керек. 160 демек мына жер 20 градуска барабар. Дагы кандай кылабыз дальше? Мына чекиттен биз мына түз сызыктарга параллель түз сызык жүргүзүп алайлы. Анда бул эки түз сызык параллель, мына бурч 150 градус, анда бул бурч канча болот? 150 градус, экөө бир жактуу бурчтар болгон үчүн суммасы 180 болуш керек. 150 экен, демек бул жер 30 градуска барабар. Экөөнү кошсок 180. Эми x табыш үчүн биз мына түз сызык менен мына түз сызык параллель болгон үчүн мына бурч менен мына жалпы бурчтун суммасы 180 болуш керек. X плюс 20 плюс 30 барабар 180 градус болуш керек экен. 50 градус, бул жагы x. Теңдемени эсептеп койсок, x барабар 50 градус болот. 180ден
50 кемітсек x 130 градусқа барар экен. Ушуну менен биздин мисалдарыбыз аягына чыкты. Эгерде видео сиздерге пайдалуу боло турган болсо, лайктардан басыңыздар, жана суроо сунуштарыңыздар болсо комментарийге жазып коюңуздар. Биз Instagram баракчабызга күнүгө ушундай мисалдардан жүктөп турабыз. Эгерде туура жооптор абитуриенттер же катталуучулар туура жооптору 80%дан аз болсо, биз YouTube баракчабызга анын чыгарыштарын жүктөйбүз. Instagram баракчанын ссылкасын төмөндө описанияга жазып коебуз. Ушу менен биздин видеобуз аяктады. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.